Онлайн мошенниктерге алдаңыз келбесе, ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ушул телефондун ээси Лафодо товар сатат. Анан ушул номерден биз ушул товарды алабыз деп жазат WhatsApp номерин. Анан кийин бул телефондун ээси жазат канчасы алып жиберейин, канча штук депчи. Булар баарын сүйлөшкөндөн кийин бул мошенниктер айтат: силерге кайсыл эме менен төлөйлүк, РСКбы же Айлбанкпы же KCB деп дегенде, М-банкка салсаңар болобу дегенде, ооба, конечно, ушул номерге деп анан 4000 сом салабыз деп туруп ссылканы жиберет. Бул мошеннический схема да. Бул ссылканы кирип жазганда силердин акчаңар толугу менен аларга өтүп кетет. М-банкыңызда канча акчаңыз болсо ошонун баардыгы. Ошон үчүн ушундай гана ссылка келгенде эч качан баспаңыздар. Эч качан. Бул ссылканы баса коюп, азыр мына бул телефондун ээси 5000 сом бар болчу М-банкында, ошол 5000 сому кетип калды. Эч качан телефондорго кандай ссылка келбесин, силер акча уттуңар, машина уттуңар, квартира уттуңар, же силерге акчасын төлөп койдук деп ссылка жөнөтсө, WhatsAppка келген ссылканы эч качан ачпаңыздар. Даже ушундай мына Corona Pay деп бул коронанын логотипи менен ушундай келген ссылка. Буга ишенбеңиздер. Атайын ушундай сайттар жасап, элдердин акчасын алдап алып атышат. Ошондой эле видеозвонок менен чалып, биз төлөдүк акчаңарды, мына код кетти, кодду айтып койгула дегендер да болот. Айтор ишенбеңиздер, абайлаңыздар.